Шайлоо күнү сиз зарыл иштериңиз менен Дордой базарына келген болсоңуз, ал эми сиз катталган шайлоо участогу башка округда жайгашкан болсо, бул маселе эмес. Эми аралыктан добуш берүү жаңы системасы аркылуу сизге жакын жайгашкан шайлоо участогуна барып добуш бере аласыз. Эң башкысы, жаныңызда ID карта, паспорт же активдүү түндүк болуш керек. Сиздин маанилүү иш сапарыңыз шайлоо күнгө туш келип калса, аэропорттогу шайлоо участогуна киресиз да, онлайн идентификациядан өтүп, добуш бере аласыз. Шайлоого да катышасыз, учууга да жетишесиз. Ыңгайлуу? Албетте. Мен Кыргызстанда шайлоо болуп аткан, бирок мен катыша албайт экенмин. Эмнеге? Азыр аралыктан добуш берүү системасы аркылуу сиз ушул жактан эле добуш бере аласыз да. Эң негизгиси, каттоо дарегиңиз Кыргызстан аймагында дарек болуш керек. Болду. Кайсы жерде жүрбөңүз, сиздин добушуңуз маанилүү. Шайлоо күнү сиз айылда, ата-энеңиздин жанында, үй жумуштарына жардам берип, шаардын ызычуусуна эс алып жатасыз. Мындай учурда өз шайлоо участогуңузга барып добуш бере албасаңыз, жакынкы шайлоо участогуна барып добушуңузду берсеңиз болот. Аралыктан добуш берүү, кайда жүрбөңүз, өзүңүз жактырган талапкерге добуш берүүнүн оңой жолу. Башка округда, шаардын башка районунда, Кыргызстандын башка жеринде, кайда болбоңуз, онлайн каттоодон өтүп, сизге ыңгайлуу жерден добуш бере аласыз. Ар бир адам бир эле жолу жана бир талапкерге гана добуш берерин эсиңизден чыгарбаңыз. Сиздин добуш Кыргызстандын келечеги үчүн маанилүү.